Айнура Ашырбекова 5 ул 2 неберенин сүйүктүү апасы. Сот тармагында иштеп келе жатканына 28 жыл болду. Азыркы учурда Манас райондук сотунун бөлүм башчысы кызматында үзүрлүү эмгектенип келет. Каарманыбыз бул кесипти жаш жагынан эле эңсеп келгенин айтат. Кенже уулумду төрөгөндөн кийин аны бакчага алып барып жүргөндө Мукаяке көчөсүндө райондук сот жайгашкан. Ошол жылдан нары өтүп, бери өтүп, ушул мекемеге кызыгып койчум да. Ошол жерде иштеген бөлүм башчы бизге жумушка келбейсиңби деди. А болобу десем, биздикиде декретный отпускка кетип атат. Ошонун убагына иштеп көрбөйсүң деди. Анан кирип атканда ушундай калтырайм да. Жөн эле мекеменин ичине кириш үчүнчү. Анан түшүндүрүп айтты, иштеп көрөйүнчү дедим. Ошо менен туз буйруп иштеп калдым. Быйыл буйруса 28 жыл болот. Манас райондук сотунун өндүрүшүнө келген ар соттук материалдар, жарандык иштер, кылмыш иштерди каттоо болот. Кириш-чыгыш документтердин баарына апелляциялык, кассациялык деген арыздар болот. Аларды каттап, төраганын, судьянын айткан тапшырмаларын өз убагында аткаруу милдеттүүмүн ошону аткарууга. Райондук сот кызматкерлери жарандардан келип түшкөн доо арыздарды өз убагында аткарып, тийиштүү жана акыйкат өкүм чыгаруу аракетинде. Бул алардын башкы милдеттеринин бири. Ал эми ар бир соттук отурумдарда судьяга туура чечим кабыл алуусуна атайын судьянын жардамчылары көмөк көрсөтөт. Негизи мыйзамда эле ошол адамдардын жашоо турмушунан алынып жазылган нерсе сөзсүз түрдө эске алынат. Мыйзамдын алкагында рамканын ичинде иштерди чечкенге аракет кылат биздин соттор. Биз дагы ошолорду чечкенге, мыйзамдарды карап, иштеп таап бергенге жардам берип көмөктөшөбүз сотторго. Бир жылда каралуучу ошо 40ка жакын кылмыш иши каралат. Кээ бузуу, мүлктү бөлүп берүү боюнча, алимент боюнча, жер талаш боюнча, жалпысынан ушундай иштер карайбыз. Учурда Манас райондук сотунда жалпы 24 кызматкер эмгектенсе, алардын 3-өсү айымдар. Бирок ага карабастан алардын аткарган кызматы бул тармактын өнүгүшү үчүн абдан зарыл. Сот системасында эмгектенген айымдардын орду абдан маанилүү экендигин кесиптештери белгилешет. Эми аял кишиге негизинен айтканда соттун жүрөгү деп койсок болот. Манас райондук сотунда кылган эмгеги аябай чоң орду. Негизи бөлүм башчыларды соттун жүрөгү деп атап коюшат. Бардык түйшүк ошол бөлүм башчыга жүктөлөт. Келген бардык арыздарды каттап, отчетторду тапшырат, соттун отчетторун. Бардык аппарат кызматкерлеринин жүрүм турумдарын, бардыгын көзөмөлдөйт, аткарган иштерин көзөмөлдөйт. Негизги милдет судьялардан кийинки эле милдеттер ошо бөлүм башчыга жүктөлөт. Бул жумушта аял затынын аткарган кызматы чоң. Айымдар бир гана үй кожойкеси болбостон өлкөнүн өнүгүшүнө зор таасирин берип келет. Алардын ар бир тармактагы көп жылдык тажрыйбасы жана үзүрлүү эмгегинин арты менен мамлекеттин өзү болгон жарандардын жашоосун жакшыруусуна шарт түзүп келет. Саймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Манас району.